Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү программанын мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, обончу композитор, легендарлуу Кызбырак тобунун негиздөөчүсү Садбакасова Гүлшайыр Садбакасовна. Көрсөтүүбүзгө куш келиптирсиз эже. Кудай кушубак кылсын. Учурда ушул Гүлшайыр Садбакасова эжекебиз эмне иш менен алек болуп атат? Учурда эң башкысы пенсияга чыкканмын. Карылыктын бактылуу дөөлөтүнүн бактылуу күндөрүнө сүрүп жатамын. Андан сырткары биздин маданият, маалымат, спорт жана туризм министрлигинин министринин кеңешчиси болуп, ушул кызматты аркалап турамын. Деги эле ушул сиздин ысым аталганда Кыргызстанда ушул Кызбырак тобунун ушул негиздөөчүсү, ушул Кызбырак тобунун бир жанданткан, жүздөгөн кыздарды эл алдына алып чыккан таланттуу инсан катары тааныласыз. Анан деги эле ушул Кызбырак тобунун түзүүдөгү негизги максатыңыз эмне болду эле? Ошол максат ишке аштыбы? Анан деги эле ушул Кызбырак тобунун канча жыл өмүр сүрдү Кызбырак тобу? Деги эле ушул боюнча маалымат бере кетсеңиз. Кызбырак тобунун башаты барып, ошол өзүм окуп аяктаган ошол кездеги Маяковский атындагы пединститут, азыр Карабаев атындагы университетке барып такалат. Себеби ошол жерде алгачкы кыздар ансамблі түзүлгөн. Ал ансамблдин аты Шоола деп аталып, ошол Шоолада 1973 жылдан тартып мен ошол жерде урма аспапта ойнодум. Студенттик кездин эң бир сонун мезгилдеринде ошол кыздардан түзүлгөн ансамбль биздин Кыргызстанга дүң этип, аты чыгып, заты менен белгилүү болуп, ушундай кыздар ансамблі чыгыптыр Жемпетте, мына ушундай концерттик программаларды берип жатыптыр. Бүгүн Москвада экен, эртең тиги Латвияда жүрөт дейт, бүрсү күнү Литвада жүрөт деген бир жакшынакай кабарлардын автору болуп дүңгүрөгөнбүз. 3 жыл, 4 жыл дүңгүрөгөндөн кийин анан окууну бүтүүгө туура келди. Окууну бүткөнүбүздөн кийин, аяктаганыбыздан кийин аны 2 кыз ошол ансамблден бас гитарда ойногон Кунанбаева, Айсалкын деген кыз бар эле. Анан мен Оштогу педучилищага мугалим болуп бөлүндүк. Ал жерге мугалим болуп, жаңы эле барып аралаша баштаганыбызда эле Рахман Салмаматов деген жигит келди, кичинекей бойлуу, аябай тез сүйлөгөн, тез баскан жигит экен. Келип эле силер бизге керексиңер кыздар, биз ушундай ансамбль түзгөн жатабыз, даярданып атабыз, бирок кыйналып атабыз, силерсиз такыр болбойт деп комнатабызда отуруп алды. Ал жерде деле барып общежитиеда жашап калдык деме, экөөбүз тең бойдокпуз. Анан кандай ансамбль десек ушундай түзүп атабыз, хорошо деп анан кызыгып биз да бардык. Барсак Ош драм театрынын базасында ушу репетиция болуп атыптыр. Жаңыдан кыздарды алышкан экен, алар эми гитараларды эми эле үйрөнүп, башка нерселерди дагы аспаптарды эми эле үйрөнүп атышкан экен. Анан ошол жерде Жаркынай деген кызыбыз бар экен, Апышева, ал 11 класс музыкалийди бүткөн экен. Анан ошол гана даяр экен да, башкасы даяр эмес экен. Анан бардык, барып анан кийин ушу Минкал деген күйүн ойногулачы, көрөлүчү, силер сразу алып кетет деп айтышты го деди. Ал Женя деген кызыбыз ошо Жаркынай ойноп калды. Мен сразу кошулдум, тиги кимдагы Айсалкындагы дароо эле ойноп кетет деп биз даярданып бүткөнбүз да, үйрөнүп. Ошентип биз ойноп койдук. Ойногондон кийин эле агай бизди кучактап, эки бетибизден өп, силер бизге ойнобосоңор болбойт экен Гүлшайыр дейт. Анан мен айттым, биз мугалимбиз да, тиякта сабак беребиз. Десек анан болбой эле ушу келбесеңер болбойт деп, анан биз ошол жерге анан мени музыкальный жетекчи кылып алды. Тиги Айсалкынды жөнөкөй эле гитаристка калды, а мен болсо музыкалык жетекчи болуп алдым дагы. Ошол жерден анан биздин алгачкы ошол Кызбырактагы биринчи кадамыбыз башталып калды. Анан албетте ал жерге баргандан кийин бизде тажрыйба мол, 5 жыл, 4 жыл тиякта ойногонбуз, үйрөнгөнбүз, үйрөтүүчү мугалимдердин катарында болуп калган болчубуз. Тиги кыздардын баарын үйрөтүүгө туура келди. Үйрөттүк. Бас гитара, ритм гитара, клавиш, анда ионика деп коет элек. 2 ионика, электрокомуз, ошентип анан соло гитара болуп, толтура кыздар, 4 кыз алдында ырдай турган кылып ушундай форматта анан Кызбырактын алгачкы курамын түздүк. Ошол курам менен 1976 жылы Кызбырак деген ансамбльди түзүп, түзгөн эле күндөн баштап дүңгүрөп эле жатып калдык, чынын айтайын. Биринчи эле Усубалиев катышкан, биздин ошондо биринчи секретарь деп коет го, азыр президент деген сөздөй да. Ошол киши келип, пахта планы толуп, драм театрда, Ош драм театрында чоң концерт болуп калды. Рыспай Абдыкадыров, Токон Эшбаев, Шахра Талипова белгилүүлөрдөн.
Кызбырак тобу дагы толгон жакшы ырчылар бар эле, ошолордун курамында аябай бир чоң концерт берилди ал кишиге. Анан эле аябай мен ударникте ойносом эле баары эле эс алып эле концертке келгендер деле тиш эле көрүнөт, баары эле жымыйып эле мени карашат. Анан тиги Усубалиев ошондо биринчи секретарь Кыргызстандын компартиясынын ал кишинин алтын тиши бар экен, ал киши деле күлүп карап турат да, алтын тиштери жаркылдап турат десең. Ошондо анан биринчи эле кадамыбыз деле биз элдин сүймөнчүгүнө ээ болуп калдык. Ошол күндөн тартып анан Кызбырак жашап калдык. 1980-жылга чейин көркөм жетекчиликти агай Рахмансал Маматов алып барды, мен музыкалык жетекчи болдум. Анан 80-жылы ал киши кетти, мен эки бийлик тең менин колума тийип калды. Экөөсүн тең анан жетелеп алып, 2 жыл бирди жетелеп алып, анан Кызбыракты алдыга тартып, алдыга жетелеп, анан ушу күнгө чейин басып, кербен жолун баскандай, ушу кербен жолунда келе жатабыз балам. Ошол деле ошол эл арасынан таланттарды алып чыгууда, тарбиялоодо бул чоң эмгек да. Эмгек, Чоң эмгек. Мисалы артка кылчайып караган өмүр жолуңузда ошол Кызбырак тобуна эмгек жолуңузду арнадыңыздар. Анан ошол боюнча дагы бир сизге бир ошол нерсени эстегенде сыймыктанасызбы? Ал кездерди ойлогондо кээде аябай толкунданып, кээде аябай кайгырган күндөрүм болот. Кээде ызаланган күндөрүм болот, кээде кубанган күндөрүм болот. Себеби ар кандай жолдорду басып өттүм да. Турмуш деген оңой болбойт экен. Чокуга жедик, бөйрөккө жедик, шыйракка жедик. Андан кийин жакшылыктар менен ийгиликтерге жеткенден кийин жакшылыктардын бүт каттамдарын көрүүгө туура келди. Мына ошентип иштеп келдик. Мага эң кыйын болду, себеби балдардын ансамбли 500гө жакын балдардын ансамбли түзүлгөн да. Баш аягынан бир эле кыздардын ансамбли бар эле. Менден эгер бир кызымды эгер күйөөгө алып качып кетип калса, же бир себептер менен кетип калса, мен ошол кызды ошол аспапка үйрөтүш үчүн мен 6, 7, 8 ай, 1 жылга чейин убактымды коротчумун. Канча кызды тарбияладыңыз ошол жылдар ичинде? Бүгүнкү күндө мына ушул акыркы Кызбырактын курамына чейин 350дөн ашык кызды тарбияладык. Акыркы бир 50 кызды Сайкал тарбиялады. Моюнга алышыбыз керек. 50 кызды дебейин, 40 кызды Сайкал тарбиялады. Анан бирок албетте менин сөзсүз киришүүм, менин көз салуум дегендей, менин акыл насаатым, кеңешим менен бирок ага чейинки кыздардын баарын өзүм тарбияладым. Өзүм турмушка узаттым, өзүм жакшылык жамандыктарын көрдүм, аны моюнга алыш керек. Бирок бүт кыздарым таланттуу кыздар. Ушул сиз сахнада дегеле маданият чөйрөсүндө иштеп келе жатканыңызга 50 жылдан ашуун убакыт өтүп кетти. Анан дегеле ушул сахна сиз үчүн эмне? Сахна эмнени тартуулады? Сахна деген эмнени тартуулады? Сахна деген өзүм сүйгөн кесипти тартуулады. Сахна эл алдына чыгып, элге кызмат кылууну тастыктады. Сахна деген көптөгөн көз жаш аккан кубанычтуу жана кайгылуу, өкүнүчтүү күндөрдү тартуулады, аны моюндашыбыз керек. Сахна деген атак даңк алып келди. Жөнөкөй эле бир карапайым үй бүлөнүн кызы Гүлшары Садыбакасова өз эмгеги менен, бешене тер мээнети менен кадыр барк тапты, эли журтунун сый урматына ээ болду. Мамлекетибиз тарабынан тиешелүү баягы наамдар менен сыйландым. Мына бүгүнкү күндө даңк ордени менен сыйланып отурамын. Көптөгөн жакшы бир иш-чараларда, ошол иш-чаралардын башында туруп, аксакалы болуп, бүгүнкү күндө кеп кеңеш айтып калган, насаат айтып калган, акыл эс айтып калган урматтуу чоң энелердин катарында болуп калдым. Мен ойлоймун, сахна ушундай жакшы бир жашоодогу мен максат кылган, мен тилеген көп ийгиликтерге жеткир десем жаңылышпаймын. Кызбырак тобун негиздеп атканда ошол кыздарды кандай тандачу элеңиздер, кайсы аймактардан алынчу эле? Алгач ошо Оштун кыздары негизги базасын түзгөн. Себеби педагогикалык училищенин, анан музыкалык Ниязалатындагы окуу жайдын кыздары негизинен алынган. Анан бара-бара баягы региондордон дагы кыздар көп окуганда Ошточу, аябай көп окушчу ал мезгилде. Таластан кыздар, биздин ушул сиздердин Нарындан Теңиртоонун кыздары да бизде ойноп кеткен. Кыздарыбыз бар да, Ысык көлдүн кыздары болду. Мына акыркы мезгилдерде Ысык көл менен Чүйдүн кыздары
негизги базасын түздү кызбырактын. Сиз ошол маданият чөйрөсүнө эмгектенип келе жатып, ошол маданият тармагындагы эң бир кыйын залкарлар менен замандаш болдуңуздар. Мисалы үчүн Рыспай Абдыкадыров, Шавкат Алипова жана башка улуу инсандар. Ушул инсандар менен замандаш, кесиптеш болгонуңуздагы бир мезгилге кайтсак да, сиз ошол өмүр жолуңузда, чыгармачылыгыңызда мен билгенден 200дөн ашуун оғондорду жаратып, эл арасында белгилүү композиторсуздар. Анда эле ушул оғон дүйнөсүнө кайрылсак да, оғон деген музыка дүйнөсү сиз үчүн эмне? Анан ошол сиздин жараткан эмгектериңиз эл алдына чыкканда, ырчы аткаруучулар аткарганда кандай болосуз? Композитор же оюнчу болом деп деле ойлонгон эмесмин. Баягы өзүбүздүн кызбырактын өнүгүүсүндө биз аябай тездик менен өнүгүп келдик да. Ошол мезгилде кээ бир оғондор бизди канааттандырбай калып, кээ бир оғондор эмнегедир биздин эстрадалык аткаруучулукка дал келбей отурган учурда эле мен фортепианого отура калып, мен профессионал музыкантмын да. Отура калып эле кичине жакшы тексттерди көрө калсам, тыңкылдатып оғондорду жаза коюп, ушунда отуруп эле анан биринчи оғонумду жазып калдым. Биринчи оғонум ал эстелик жанында деп аталат. Анда баягы 9 майда эстелик жанында деген ырлар, тынчтык керек деген ырлар өтө мындай актуалдуу болчу да. Ошол максатта ошондой ыр жаздым. Ошол ырым эмнегедир эле тез эле оозго алынып кетти да ошол ыр. Анан кийин анан улам оон жазып отуруп, Кенжеге жазыш керек, Гүлнарага жазыш керек, Айжамалга жазыш керек, Сайкалга жазыш керек деп отуруп ошолорго жазып отуруп, анан оонго кызыгып кирип кеттим. Анан өзүң айткандай бүгүнкү күндө 100дөн ашык оғондорум бар. Өткөндө китебимди чыгарсам 200гө жетип калыптыр. Ошол оғондорум ичинен бир 40тай оғондорумду менин кызбырактын өзүнүн кыздары ырдашат, андан сырткары эстрада жылдыздары ырдашат. Ошентип бүгүнкү күндө ошо элдин ичинде ырдалып жүрөт. Анан өзүм оғондорумду укканда аябай толкунданасың, аябай мындай жакшы бир ойлор, жакшы бир эскерүүлөр эске түшөт. Оғонду жазып отургандагы мезгилдерим, оғон жазылгандагы мезгилдер, оғонду ырдатып аткандагы мезгилдер, аранжировка жазып аткан баардыгы көз алдыма кинодой тартылып келип калат да. Аябай кубанамын, сүйүнөмүн. Көптөгөн ырчылар чалышат, эже могурыңызды ырдайын, могуруңузду ырдайын деп. Макул дейм, эч кимисте жок дебейм. Үчүн Мирбек Атабеков Садагам оштой жеримден деген ырымды эң жогорку чеберчиликти аткарып келет. Гүлнара Калдарова деген кызым сындырбачы назарымды деген ырымды, Саламат Садыкова ах сүйүү сенин көзүң жок деген ырымды, Самара Каримова баары сендей деген иши толгон токойлорлор бар да, баарыны ырдап жүрсө дейт. Кече былтыр өткөн 70 жылдымда дагы ошо өзүмдүн 40ка жакын ырларымдан, оғондорумдан ырдап чыгышты артисттер. Аябай кубанасың, сүйүнөсүң да. Анан бүгүнкү күндө эми жазбай деле калдык. Бара-бара жаш өткөн сайын жалкоолонуп калат экенсиң. Мойнуң жар бербей калат экен. Ошентип жазган жокмун, бирок ошо өзүмдүн ырларым. Мен аябай мындай популярдуу оончумун деп деле айткандан уялам. Андай деле эмесмин, бирок алыбызга жараша өзүбүздүн угуучуларыбыз, көрүүчүлөрүбүз бар. Мына ошондой жаратмандардын биримин десем жаңылышпайм. Сайкалды ошол музыка дүйнөсүндө тарбиялап атасызбы? Кандай тарбиялап атасыз? Кандай нерсени күтүп атасыз? Кандай болсо деп кыялданасыз? Мен Сайкалды такыр музыкант кылам деп ойлогон эмесмин. Каршы болгонмун. Мен кызымды сот же прокурор кылам деп, ошол кезде ошондой бир эме бар болсо керек да, баягы бир мода. Ошентчүмүн. Такыр ырчылыкка жакындатпайм десем, анан бир күн Кенже айтып калды. Сиз угуп көрсөңүз кызыңызды баштап. Анда 13 жашта болчу. Ырдайт дейт эле. Ой, ырдабайт. Вообще ырдатпагыла. Сен үйрөтүп атсаң керек деп уруштум. Десем, жок. Өзү эле үйрөнүп аттыр дейт. Уккан жокмун. Анан биз запись кылганы барып калабыз го студияга. Анан эч болот дал. Анан эч барганда эле анан уксаңыз деп анан Айжамал деле, Гүлнара деле жабылыктап киришти. Анан кана ырдачы деп койдум. Анда студияда Костя деген орус бала иштечү. Анан эле кулагына тагып койсо эле ырдап атат. Бардыгы жалган тура бул дүйнөдө дүүлү. Чоң кыздардай ырдап атат. 13 жашар кызым. Ай токточу. Кайра ырдачы десем, кайра эле ошентип ырдат. Ошондо анан айла жок. Аранжировкасын жаздырып, кызым анан ки мейли ушу бир ырдырда, анан ырдабайсың дедим. Ошону ырдатып койдум. Анан Бишкекке, анда радиолорго беребиз да. Бишкекке келсем эле Бишкектин баары эле ошентип ырдап калыптыр. Сайкалдын ыры менен ооруп калышыптыр да. Ошондо бир эле ыры менен Сайкал популярный болуп кетпедиби. Анан уже көзүм жетпей калды, бул эми ырдан кетпейт го депчи. Көрсө кыздардыкы мен үйрөтүп атканда эле ал артымда туруп алып үйрөнө бериптир да.
мындай дем ал, тигиндей дем ал, моундай дем чыгар, моундай кульминацияларды жаса, моундай штрихтерди жаса, моундай артикуляция болуш керек деп айтып атсам, ал үйрөнө бериптир да тиякта туруп алып. Ödülüp üstü barkınız, akışte belge jaktınız, elimde kuyup dayıma, emgekten bahar taptınız, sözümde bütmez jomoğum, törümde sıylı konuğum, orubay uzak yaşarız, Bel kubat jölөгүн каны кейинсиз жаңыл мырзамсыз кыз сайкалымсыз. Ошентип бардык кыздарды үйрөтүп ырч кылгам, сайкалды үйрөтпөй эле ырчын кабыл алдым да. Ошондон сайкал ырч болуп кеткен. Эми азыр эми ырч болуп калды. Кыргыз элине азбы көппү төбөсү көрүнүп калды. Ырдап жүрөт, өзүнүн угуучулары бар. Эми ошо ырды жүгөндөп алып, ыр менен кетет го, Кудай буйрса ошо. Музыка дүйнөсүндө, улам дүйнөсүндө улам мезгилге жараша улам жаңы ырчылар чыгып атат, жаңы нук кетип атат, жаңы жанрда жаңылануулар, өзгөрүүлөр болуп атат. Анан сиздин көз карашыңызда деги ушул кыргыз музыкасынын келечегин кандай элестетесиз? Кыргыз музыкасында чынын айтканда эми биз Сайкал экөөбүздүн дагы көп келишпестиктерибиз ушундан улам чыгат. Ал деген современный баягы азыркы мотивте, азыркы өтө батыш жыттанган. Биз келгенде, биз ансамбльде ойноп чыкканда деле мынтип айткан, батыш жыттанат, булар туура эмес, ансамбльдер жок кылыш керек деп көптөгөн билермандар чыккан да. Азыр биз деле ошо билермандардын катарына кирип калдык окшойт, бирок бүгүнкү күндө өзүбүздүн нукта деле ырдаган ырчыларыбыз аз эмес. Бирок башка бир нукта ырдап, ошол нукка жармашкан ырчыларыбыз кичине көбөйүп бараткан сөзөт. Себеби эркин мамлекет болгондон кийин музыка дүйнөсүндө дагы эркин музыкалык жанрлар, эркин музыкалык аткаруулар, эркин музыкалык кандай десем, риторикалардын баары бизден сурабай эле кирип келе берет экен да жашообузгачы. Мына ушул нерсе биздин музыкалык, айрыкча эстрадалык музыкабызда, айрыкча баягы кандай десем, шаардык типтеги жашоого кызыккан катмарда кыргыздын музыкасын жактырышпайт, кыргыздын нукуралуулугун жактырбаган, ошо батышка ыктаган, Америкага ыктаган, Европа өлкөлөрүнө ыктаган жаштарыбыз дагы жок эмес. Айрыкча менин коркконум, жаш муундар, мектеп жашындагы муундар дагы биздин кыргыздын музыкасына көп кызыкпай, ошо батыштын музыкасына кызыккандыгы кичине кооптуу болуп турат. Эми азыр идеологиябызды түптөй албай ары бери болуп атпайбызбы? Идеологиябыз түптөлүп калса, тарбия берүүнүн жакшы бир схемалары иштелип чыгып, ал акырына чейин аткарылган болсо, бүт бөлүнүп союз мезгилиндегидей. Менин оюмча, бизде жакшы бир идеологиялар пайда болуп, ошонун негизинде билим алуу, биздин маданий мурастарыбызды жүрөккө сиңирүү, каада салт үрп адаттарыбызды көкүрөккө батыруу деген жакшы бир нукуралуулук жаралат деп ойлойм. Сиз коомдо белгилүү музыкант, обончу, уюштургуч, жетекчи катары белгилүүсүз. Анан ошол Гүлсайыр Садыбакасова үйдө кандай айым? Музыкадан башка бирдеме менен алек болосузбу? Ой, мурда эми музыка менен алектене берчүмүн, чынын айтайын. Үйдө кыздар болчу да. Кыздар тамак-самак жасайт, тиги бардык жумуштарды аткарып коюшат, мен отура калып эле оон жазчумун, чынын айтайын. Же болбосо аранжировканын проектилерин жазчумун, ырдала турган ырлардын проектилери, концерттин проекттери, ушундай нерселерге отурчумун да. Анан эми азыр пенсияга чыгып, бир аз Сайкал колго алып, кызбыракты мен алыстагандан кийин, үй тиричиликтерге деле аралашкым келет. Бирок иш-чаралар чындыгында ага деле моюн сундурбайт. Тияка иш-чарага, бияка иш-чарага көбүрөөк кетебиз. Бирок аял катары Кудайга шүгүр, үйдө тиричиликке жараймын. Тамак аштын түрүн жасаганга кудуретим жетет. Ошончо кызбырактын кыздарынын баарын тамак жасаганга, салаттын түрүн жасаганга, вареньялардын түрүн жасаганга, дегеле жашоого керектүү болгон бардык нерселерди жасоого мен аларды көндүргөмүн.
үйрөткөнмүн. Жашооңуздагы эң жакын сырдашыңыз? Эң жакын сырдашым китеп. Китеп окуганды аябай жакшы көрөм. Китептен көп нерсе үйрөнгөнмүн. Биздин көрсөтүүбүз соңуна чыгып калды. Сизге эркин микрофон. Бейиш жерлердин бири Теңир Тоо, максаттуу, кенен пейилдүү, айкөл элибиз жашайт. Теңир Тоолуктарыма мен каалар элем. Узак өмүр, бекем ден соолук, сак саламатчылык. Сиздер менен биз Кыргызстанды өнүктүрүүгө бардык күчүбүздү жумшайбыз деп терең ишенемин. Өнүккөн өлкөбүздө жашаганды Кудайым насип кылсын. Кыргызстаныбызда тынчылык болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Галстук Майя көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү программанын мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, легендарлуу Кызбырак тобунун негиздөөчүсү Садыбакасова Гүлшайыр Садыбакасовна болду. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү, сак саламатта калыңыздар.